А сыртты кантип тазалаш керек? Кийимдерди таза кармаш керек. Туугандар. Таза дегенде таап-таза кылып айнага жууп чыкканда тазалык эмес. Нажасат жукпасын. Сайра кылып чыкканда көпчүлүк адамдар ички кийими канча сайра тийип, саргарып, жыттанып кеткен өзү ham билбейт. Машинага кирип алып кайта ыйлап дуа кылып атат. Onun duası kантип кабыл болсун? Тараты толук болбоду. Кийими таза болбоду. Туурабы? Же болбосо башыга оор кырсык учурга туш келди, ыйлап дуа кылып атат. Кудайым ушу кызымды же баламды сактап кал деп. Жегени арам болсо, кийгени арамдан болсо, тапкан пулу арамдан болсо, бирөө наразы кылып тауып келип жеп аткан, жашап аткан болсо, ошол ыйлап дуа кылып атат, илайым кызымдын бөйрөгү жакшы болуп кетсин деп. Кантип кабыл болсун? Кабыл болбойт мындай дуалар. Пайгамбарыбыздын өзүнүн хадиси бар. Мат'амуху харамун, малбасуху харамун. Жегени арамдан, ичкени арам, кийгени арамдан болгон адамдын кантип дуасы кабыл болсун дейт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, биз мына айлана чөйрөндө тазалыкка көңүл бурайлы. Ошо бир короодо жашап атасызбы? Корооңуз таза болсун. Көчөңүз таза болсун. Сиз момун мусулман, имандуу инсан катары базарда соода кылып отурасызбы? Мусорду алып чыгып лотоктун ичиге тыгып койбоңуздар. Мусорду алып чыгып менин көзүм көрбөй салды деп наркы коңшу жакка таштап койбоңуздар. Бул зулумдук. Мазлумдун дуасы кабыл болот дейт. Сиз бирөөгө зулумдук кылып атасыз, ол үйгө барып дуа кылып атат. Алла. Мана ушу бүгүн көч сатып, же болбосо мана ушу соода кылып, бүт мусорду менин немеме таштаптыр. Кудайым бөйрөк иштебей калсын десе, анан кийин пул издеп жүрөсүң сиз ар жерде. Мазлумдун дуасынан сак болойлу.